Assalamu alaikum Oşqobardын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандас балбандар. Биз бүгүн Ноокат чергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокат районуна караштуу Токтомас Зулпуев айылдык аймагынын Камал Ата айылында турабыз. Камал Атадан, Бекзаттан өзүңүздөр көрүп турган аттын сындуусу, күчтүүсү Бекзаттан сатылат экен. Кандай ат чыкты, маалыматына сиздер менен чогуу болсок, атты байкаңыздар, биз менен бирге болуңуздар туугандар. Эми аттын жашы болгон маалыматыны тактап сиздерге жеткирип өтмөкчүбүз. Бизден алыстабаңыздар, атты байкаңыздар. Бекзат, ассаламу алейкум. Салам. Ден сол жакшы, иштер жакшыбы? Аллага шүгүр. Аттын зору келип калыптыр. Зор ака. Дагы эфирде көк ат чыгат экен да, кайрадан эле. Ооба ака, мына эмеде жол муз экен да. Жолдо эптей албай койдук да. Аны талага алып кирдик ака. Эми поле болсун деп. Поледа тартабыз бүгүн. Сиз ака өзүңүз. Жакшы, бул аттын маалыматын берүүдөн мурда Бекзат кече 2 күн болду бир Алатоо деген көк ат чыгардың эле, ошонун маалыматын берип койсок. Алатоо ака чыгышы менен 10 000 тода сатылды ака. Алатоо сатылды. Ооба, 10 000 тода кетти ака, адаш болсо. 10 000 тода эле кетти. Бири эме ашык алып эле үндүрө чалды. Эртеси күнү ака өткөн рахматын айтып. Алатоо Өзбекстанга кетти. Босс деген ат келди. Босс деген ат келди. Өтө серьезный ат окшойт а? Ака, яман курчам ака. Жоомойо баягындай көкүрөктүү, сындуу ат экен. Мына көрүп турасыздар туугандар, бас кайманатында ат чыгат экен. Жүрүшүн караң, Расул ака, аркадан бир тартып коюңуз ака. Өзү басыштарда дерске экен, көкүрөк, жамбаш, сорулары кең. Өзүн алып жүргөн чаткаяктардын байкаңыздар туугандар. Аттын палбанын издесеңиздер, Бекзат менен байланыша бересиздер. Бекзат, туяктары таза, тени башына жооп бересиң. 100% ака. Мындай токтотсоң бир мындай пайпак тактырыптыр. Болго жоош окшойт. Болго жоош ака. Үстүгө чыкканыңда жинди болуп калат, Расул ака. Мына мунун эмеси боюнча көбү ака. Каерден келген, ака Россиядан келген деп болдум мен. Россиядан келген деп келди. Түрү келген экен. Быйыл ака эң багуудан чыгыптыр. Мына кара. Жаңы багуудан чыкты. Ат сууйлек ака. Турган ат экен да демек, э? Эмезден карасаңыз, Расул ака. Этинен билинип турат деген. Басты көрүп турасыздар туугандар, бир жакшы ат издегендер. Бекзат менен байланыша бересиздер. Bunun boyu boyunca ölçüyordum Rasул aка. Boy өлчөмбөдү. Bir 60 менен 65'in ортосы чыкса керек. 60-65 чыгып калат. Өтө көчмөл ат да. Расул ака. Да, мынандай бычымы, сыны дагы жай сөз жок экен. Ака, мына арканын тартып коюңуз. Үстүлөрү кандай аттын үстүлөрү? Үстүлөрү ака өтө толуу ака. Минген адам билет ака. Жаш боюнча канча жаш? Жаңасы деп келдилер Расул. Жаңасы деп келди. 5 жаш экен. 5 жаш. Ооба. Бул түрү алып келиши өтө катык жыйындарда чабылып, өзөрүнчө чабып жүрүшкөн экен. Тарбия берилген. Ооба, тарбия. Салынган. Салынган. Мындай езилип, жок. чабылган. Ezilip çabılgan emas. Mına görüp taştır Расул ака. Ezilelek. Бирок ат айнып, мындай ат эмес экен. Мына көрүп турасыздар. Жаңы чабам дегендерге экен да Бекзат, а? Сапсым ака. Өзүм үйрөтөм башынан дегендерге. Куйрукту көтөрүп жүрүшүң караң, анча-мынча. Поход да. Жок ака, мындай баягы 50 000, 60 000 долларлык аттар да эми. Мына көтөрбөйт Расул ака. Камчы иштетпейсиң? Жок ака. Камчысаң бул аттар, тарнам деген аттар шулар болот. Босс деп койдун дедиң. Ооба. Кличканы. Босс деп койдум. Эме бунун баасы айтылабы баасы? Баасын айтабыз ака. Алган пулубузга жакын кылып эле. Келгенине карап туруп эле. Анан ака көбү Расул ака дейсиң. Ан сиз ака менден чоң болсоңуз ука деп эми ака турабы? Эми болсо. Эми болсо деген да эми. Эми Расул ке деп көрүшпөйм ака деп көрүшөм ака. Дос болсо экен деген, э? Дос болсо экен, дос деп көрүшөт элек онда. Баасын айтанда Бекзат боссун. 3800 доллар. 3800 доллар. Жакын жери. Багындай эзгилеши бербесин. Мына атты караң ака, мүчөсүн карап. Атка карап туруп баа бере берет деген. Ооба ака. Номерлерди айтып өтсең эми. 224 менен. Плюс 996 224 менен 73 69 69 69 номерине 69 номери менен байланышасыздар туугандар.